Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 23 сентябрь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Арча Бешикте жүрөм туғандар. Ошол жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи болуп жайгашкан жерин түшүндүрөйүн туғандар. Азыр мен турган жер Чортекова жана Абдрахманов көчөсүнүн кесилишинде 176 маршрутканын конечныйинде турам туғандар. Сатылуучу үй ушул жерден Абдрахманов көчөсү менен бир аз эле чыгышты карай басып, оң тарапка бурулганда 17 көчөдө жайгашкан туғандар. Дареги 17 көчө 431 үй болуп калат. Карта кошуп жазсаңыздар сиздерди үйгө чейин алып келип коет карта. Анан жакын жерлерде мектеп, садик баары бар. Бул жерге чейин 176 маршрутка жана 104 маршруткалар келет. Өйдөрөккө дагы 1-2 маршруткалар келет туғандар. Унутуп турам кайсыл экенин. Кыскасы көп эле маршруткалар менен сиздер келе аласыздар жана Бишкек шаарынын бурч-бурчуна барсаңыздар болот. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей көчө тарабы. Көрүп турганыңыздардай забор кылынган пескоблок менен жана көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Түндүк чек арасы бул кошунанын воротасына чейин, түштүк чек арасы туугандар бул кошунанын заборуна чейин болуп калат. Бул Арча Бешик көпчүлүгүңүздөр билгендей эле Бишкек шаарынын түштүк тарабында жайгашкан. Мынакей тоого жакын, жай айларында салкын, абасы таза, сонун жердешет көпчүлүк эле туугандар. Мына ушундай. Эми мектептер боюнча айтсак, бул жакта 93 мектеп жакын жерде жайгашкан, садиктер деле бар туугандар. Суу, свет, газ, природный газ туугандар, канализация баары бар экен. Андан ары короосуна кирип калган маалыматтарды берейин. 17 көчөдө жайгашкан туугандар. Картада 431 даректе деп турат. Картага Арча Бешик 17 көчө 431 десеңиздер, сиздерди ушул жерге алып келип коет. Андан ары бул мынакей сатылуучу үйүбүздүн короосунун көрүнүшү. Жердин аянты жалпысынан 7,2 соток туугандар. 7,5 жетпейт. 7 сотуктан бир аз көбүрөөк, 7,2 соток. Мынакей бул алды тарабы. Бул жакта узун турасы 17ге чоң үйүбүз толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Жана жанында 3 бөлмөлүү ремянка деле бар экен. Түштүк чек арабыз бул кошунанын заборуна чейин, түндүк чек арабыз ал көрүп турган кошунанын заборуна чейин болуп калат. Жердин аянты негизи 7,2 соток, бирок по факту андан да көбүрөөк экен. Документ боюнча 7,2, фактически андан да көбүрөөк. Бул мынакей үйүбүздүн алды тарабы туугандар. Жана айткандай эле толук түрдө кирпич. Бул жакта көптөгөн бактар, черешня, алма, жана башка көптөгөн бактар бар экен. Окей. Азыр сиздерге биринчи бул үйүбүздүн бул баш тараптарын баарын көргөзөйүн, андан соң үйдүн ички тарабына кирип калган маалыматтарды берейин туугандар. Так, бул мынакей үйүбүздүн батыш тарабы. Бул жакта үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана, өрүк бактары, жаңгак жана башка шабдалы көптөгөн бактар бар экен. Батыш чек арабыз туугандар мынакей бул жерге чейин болуп калат. Бул чоң тереке чейин. Бояктан да көргөзөйүн. Түндүк чек арабыз. Бул заборго чейин туугандар. Окей, бул заборго чейин. Үйүбүздүн батыш тарабы. Мына ушундай. Эми жалпысынан 7,2 соток. Эми үйдүн ички тараптарын сиздерге көргөзөйүн бир чекеден туугандар. Киргенде эле мондай навес дейсизби, же веранда дейсизби, ушундай жер жайгашкан. Бул жактан биз бул эшик менен бөлмөлөргө, бул эшик менен дагы бул жакта душ, отопление котел жайгашкан бөлмө жана бир швейный цех бар экен. Ал жакка өтүп кете алабыз. Калсак бул жактагы жилой бөлмөлөргө өтүп кетсек болот туугандар. Андан ары оң тараптан бир чекенен калган маалыматтарды берейин. Так, бул үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги, мына ушундай темир эшик орнотулган туугандар. Андан ары түз эле кирсек бул жакта
кухня жайгашкан, потолок гипсокартон, ички тараптан раковина орнотулуп суу чыгарылыптыр, түштүк тараптан пластик терезе орнотулган, үйүздө отопление бар туугандар, ал көмүр менен иштеген котел менен үйдү жылытат. Окей, мына ушундай көрүнүштө. Так, газ, природный газ, центральный канализация, суу, свет бар, анда бир жолу эскерте кетейин. Ошондой кухнядан сол тарапка кайрылсак, бул жерде бир холл, потолок гипсокартон, дуалдар шпаклевка. Мына ушундай, жана ушул жерден биз эки бөлмөгө өтүп кете алат экенбиз. Биринчи эле оң тараптагы бөлмөнү көргөзөйүн. Бул жакта бир бөлмө, окей. Потолок гипсокартон, дуалдар шпаклевка, түштүк тараптан пластик терезе орнотулган туугандар. Андан ары ушул эле жерден кайра холлго чыгып түз өтсөк, бул жакта бир спальный бөлмө. Окей. Бул жердин эле потологу потологу гипсокартон, дуалдар шпаклевка, түштүк тараптан пластик терезе орнотулган туугандар. Мына ушундай. Андан ары эми короосуна чыгып калган маалыматтарды берейин. Мен Карел үйдүн короосундагы туугандар, эми сиздерге бул жакты көргөзөйүн. Бул жакта киргенде эле мындай бир бөлмө, бул жерде отопление котелу жайгашкан. Окей, түштүк тараптан терезе эле орнотулуптур. Анан бул жерден түз эле кирсек, санузел. Окей, ички тараптан раковина орнотулуп суу чыгарылган, дуалдары кафель, пол деле кафель. Потолок пластик экен, суусу Аристон менен жылыйт туугандар. Түштүк тараптан форточка деле орнотулган. Андан ары ушул эле жерден оң тарапка кайрылсак, бул жакта мондай чакан швейный цех бар экен туугандар. Окей, көрүп турасыздар. Мына ушундай. Эми айтылбаган эмне маалыматы калды? Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт туугандар. Бул үйүздүн баасыны $68,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Ээси тел деп жазылып турат туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Анан достор менен, группалар менен ушул видеону бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине жана кимдир бир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.